Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен А турган мүчөсүн үйрөнүп алалы. А турган мүчөсү атоочтуктун мүчөсү. Анда эмесе балдар А турган мүчөсүнүн колдонулушуна көңүл бура кетели. Балдар, бул жакында үйлөнө турган жубайлар жана тойго керектелчү нерселер. Анда эмесе алар менен тааныштыра кетейин. Бул ким? Бул турмушка чыга турган кыз. Ал эми булчу? Бул ким? Бул үйлөнө турган жигит. Ал эми бул кайсы шакектер? Бул жубайларга тагыла турган шакектер. Булчу? Бул тойдо желе турган торт. Ал эми булчу? Бул таркатыла турган чакыруу кагаздары. Ал эми калгандарычы? Ал эми калгандары конокторго бериле турган таттуулар жана белектер. Демек балдар, бул жерде А турган мүчөсү келечекте боло турган иш-аракеттерди билдирет. Бирок ал кайсы деген суроого жооп берип, заттын бир белгисин түшүндүрөт. Мисалы, бул кайсы шакектер? Тагыла турган шакектер. Бул кайсы кыз? Турмушка чыга турган кыз. Ал эми бул үйлөнө турган жигит. Демек балдар, А турган мүчөсүн бир аз байкап көрдүңөр. Анда эмесе балдар, бул мүчөнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. А турган мүчөсү жалгана турган сөздүн акыркы тыбышы үндүү тыбыш менен аяктаса, анда ал Y турган болуп уланат. Мисалы, оку үндүү тыбыш окуй турган. Иште үндүү тыбыш иштей турган. А турган мүчөсү жалгана турган сөз жумшак же каткалаң тыбыш менен аяктаса, анда үндөшүү мыйзамына жараша А, У, Ыдан кийин А турган, Иден кийин турган, Одон кийин О турган жана Үдөн кийин турган болуп уланат. А турган мүчөсү улана турган сөз каткалаң тыбыштардан ичинен К же П тыбышы менен аяктаса, К тыбышы Г болуп жумшарат. П тыбышы Б болуп жумшарат. Мисалы, чык деген сөзгө чыкка эмес чыга. Ал эми жап деген сөзгө жапа болбойт, жаба турган болуп уланат. А турган мүчөсүнүн жасалышы жана колдонулушу. А турган мүчөсү уланган этиш кайсы деген суроого жооп берип, сүйлөмдө аныктоочтук милдет аткарат. Мисалы, бул тасмага тартыла турган актерлор тандалып алынды. Кайсы актерлор? Тасмага тартыла турган актерлор. Демек, тасмага тартылуу качан болот? Келечекте. Келечекте тартыла турган актерлордон кабар берип жатат. А турган мүчөсү бул жерде
Aktyorlordu деген сөздүн аныктап жатат. Кайсы aktyorlor? Tasmaga tartıla turgan aktyorlor. A turgan müçөsүнө misal. Жасала турган иштердин тизмесин кечинде даярдап алуу абдан ыңгайлуу. Кайсы иштердин? Жасала турган иштердин. А турган мүчөсүнө дагы бир мисал. Жашына турган жерге чейин кантип жетер экенсиң? Балдар, бул жерде мышык менен чычкандын оюну. Чычкан мышыктан жашырынып, сырдын алдына жашына турган жерге жетүүнү көздөп жатат. Аны түшүнгөн мышык жашына турган жерге кантип жетер экенсиң деп шылдыңдап турат. А турган мүчөсүнүн турган вариантына мисал. Бул жыйынга келе турган өлкөлөрдүн желектери үстөлгө коюлду. Бул кайсы желектер? Жыйынга келе турган өлкөлөрдүн желектери. Турган мүчөсүнө дагы бир мисал. Кайгы шамал менен толкунга туруштук бере турганына ишенген Ахмат жолго чыгып алган эле. Аны бир Кудай сактады. Кайсы Ахмат? Кайгы шамал менен толкунга туруштук бере турганына ишенген Ахмат. О турган мүчөсүнө бир мисал. Балдар, бул кыз эмне жөнүндө ойлонуп жатат деп ойлойсуңар? Анда эмесе көрөлү. Демек, балдар, бул кыздын ою төмөнгүдөй экен. О, жаратканым, бүгүн боло турган жолугушууларым ийгиликтүү болсун. Бул кыз бүгүн жолугушууларды өткөрөт экен. Алардын ийгиликтүү болушун Кудайдан тилеп турат. Бүгүн боло турган жолугушуулар. Турган мүчөсүнө мисал. Азыркы учурда көрө турган тасманын кыскача мазмуну аркылуу анын сюжетин түшүнүп алса болот. Балдар, билесиңер, бир тасманы көрүүдөн мурун анын кыскача мазмунун окуп алсак болот. Демек, кайсы фильмди мазмунун окуйбуз? Көрө турган фильмдин тасманын мазмуну. Турган мүчөсүнө мисал. Үндүүлөрдөн кийин А турган мүчөсү турган болуп өзгөрөт. Мисалы, окуй турган китептерим көбөйүп кеткендиктен каалаганча ойной албай калдым. Кайсы китептер? Окуй турган китептер. Анда эмесе, балдар, А турган, турган, О турган, Ö турган жана турган мүчөсүн бош жерлерге тууралап койгула. Бул жерде 3 кыз жакында эс алууга чыгууну пландаштырып жатышат. Алар эмне деп жатышат көрөлү. Биринчи. Бул биз жаша үй. Бул жердеги бош орунга
A turgan müçesinin tuğra variantın koygula. Ekinci. Bul biz kör tasma. Bul kaysı tasma? Biz kör tasma. Alemi üçüncü. Bul biz tamaktan restoran. Bul kaysı restoran? Bul biz tamaktan restoran. Dörtüncü. Bul biz oyno ayant. Bul kaysı ayant? Biz oyno ayant. Demek baldar, bul jerge A turgan müçesinin varianttарын tuğralap koyuşuңar kerek. A, E, O, Ö, Y turgan müçesini katıştırıp süйлem tüzölü. Bul süylemdi öz aldınça tüzöbüz. Dağı bir süylem tüzüp görölü. Bul kaysı jıl? Anda emese baldar, bizdin bugünkü sabagыбыз ayagına gelip jetdi. Köngül burganыңızдарga tereň razyçylyk.